Абдибаситович агай айткандай, сапаттуу билимге жетишүүдө заманбап окуу жайды китепканасыз, квалификациялуу адистерсиз жана жетишкен технологияларсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ооба, китепкана ар дайым билим берүүдө ресурс база болуп келген. Китепкананын негизги милдети окурмандарга, окутуучу профессордук курамга окуу тарбия иштеринде көмөк көрсөтүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2008-жылы өлкөнүн билим берүү, илим, маданият жана маалымат багыттарындагы китепкананын олуттуу ордун белгилөө максатында 27 майды китепканалар күнү деп жарыялаган. Бул күн өлкөбүздө 1950 жылдын 27 май күнү алгачкы коомдук китепкананын ачылыш салтанатына туташ келген. Андыктан кесиптик байрамыңыздар менен. Бүгүн биз сиздерге ОШМУнун билим берүүдөгү күзгүсү, университет менен өмүрлөш китепкана боюнча азын оолак сөз кылабыз. ОШМУ өзүнүн 80 жылдык тарыхында далай кадр даярдап, уядан учурган бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын дүйнөнүн туш тарабында чоң ийгиликтерди жаратып, өз билимин иш жүзүндө көрсөтө алгандар. Алардын бири ОШМУнун сыймыктуу бүтүрүүчүсү, Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министринин орун басары, коомдук ишмер, акын, жазуучу Нуржигит Кадырбеков. Нуржигит Кадырбеков бир адамдан бир китеп долбоорун демилгелеп, балдарды колдоп, Жети Дубанда китеп сүйүүчүлөрүнүн башын бириктирип, мекенибизде китеп окууну, даңазалоону жүргүзүүгө көмөк көрсөтүп келет. Сөз Нуржигит Кадырбековдо. Ушул китеп байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызстанда китепканалар, Кудай буйрса сиздердин кызматыңыздарда талап көбүрөөк болсун. Ушунчалык китепканага талап чоң болсун. Биздин бизнесмендер кафе же ресторан эмес, биздин бизнесмендер китепкана курууга ниеттенгендей деңгээлге эле. Анткени кандай талап болсо, кандай суроо болсо, ошого жараша бизнес да жооп берет. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, ушул күн куттуу болсун. Китепканаларды толтуралы, китеп окуш боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулалы. Майрамың менен алтын бешигим, сенден учуп чыкканыма, сенден таалим алганыма, сенин дубалдарыңдын ичинде китеп окуганыма, көп нерсе үйрөнгөнүмө абдан сыймыктанам. ОШМУ бул Ак Буранын агышы, Сулайман Тоо тарыхы, талай жаштардын бараткан түз, туура, ийгиликтүү багыты. Мен ОШМУ мамлекеттик педагогикалык институтунун 1962 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүсү катарында, ошондой эле 1998 жылга чейин ушул университеттин ар кандай кызматтарында, анын ичинде жооптуу кызматтарда, ал эми 1998 жылдан 2005 жылга чейин ушул университеттин директору болуп иштеген адам катарында ОШМУ мамлекеттик университетинин 80 жылдык юбилейин чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул университет даңазалуу, байсалдуу, узак тарыхый жолду басып өттү. Азыр дагы мүмкүн болушунча жалпы элдин кызматында болуп келе жатат. Ошондуктан ОШМУ мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына, профессордук окутуучулар жамаатына, сүйүктүү студенттерибизге жана бардык кызматкерлерге жакшылыктарды каалаймын. Даңазалуу, байсалдуу жолу мындан ары улантып, ОШМУ мамлекеттик университетинин даңкы, аброю, даңазасы көтөрүлө берсин. Канчалаган кадрларды мындан ары дагы жакшы тарбиялап, алдыга жыла берсин. Негизги каалоо тилегим, максатым ушул. Тарыхта белгилүү болгондой, 30-жылдары билим берүүнүн жаңы этабы башталган. 1918 жылы Ош шаарында элге билим берүү боюнча атайын кеңеш түзүлүп, эң алгачкы иштери бала бакчаларды, мектептерди ачуу болгон. Билим кадрларынын жетишсиздигинен 1939 жылы 2 жылдык мугалимдер институту ачылып, кыска убакыттын ичинде орто билимдүү мугалимдерди даярдап чыгара баштаган. Албетте, кадрларды даярдап чыгарууда китепкананы уюштуруу зарыл болгон. Илимдин бардык тармактары менен таанышууда өлкөдөгү болуп жаткан өсүштөрдү, жаңылыктарды билүүдө, басылмалардын аз санда болушу
китепкананын ишин жоопкерчилигин күчөткөн. 1942 жылы сентябрда Ростов мамлекеттик университети жана педагогикалык институту Ошко эвакуацияланып келген. Илимий агартуу тармагына белгилүү болгон профессор, окумуштуулар жана материалдык база болгон 8000 китептерди кошо келген. 1951 жылы Оштогу Мугалимдер институтунун базасында Ош мамлекеттик педагогикалык институту ачылган. Анын бөлүмдөрү, факультеттери жогорку билим берүү системасына өткөн. Ростовчандар ала келген китептер Мугалимдер институтунун китептери, окутуучулар чогулткан өздүк китептеринин негизинде китепкананын фонду кыйынчылык менен топтоло баштаган. Китепкананын алдында окуу тарбиялоо процессинде жана илимий иштерге көмөк көрсөтүү милдети турган. Кыргыз мамлекеттик университети жардам катары кайтарымсыз 10 миңден ашык илимий окуу китептерин жана окуу методикалык китептерди белекке беришкен. Жаңы талаптарга ылайык окуу жайдын өсүшү, факультеттердин ачылышы менен китепкананын фонду көбөйтүү иштери жолго коюла баштаган. 80 жылдын ичинде ушул жерден канчалаган жаш муундар учуп чыгып, азыр мекенибиздин баардык жерлеринде жакшынакай болуп иштеп атат. Ошолордун иштөөсүндө биздин да кичинекей көзгө көрүнбөгөн жакшынакай салымыбыз бар деп эсептейм. Ошол жакшы иштегендер дагы, министр болгондор дагы, ректор болгондор дагы биринчи китепканадан кадамын баштап, ошол жерден китеп алып окуп, билимин өркүндөтүп, анан ушул даражага жетип атат деп эсептейм. Ошон үчүн Ош муунун ийгилиги биздин да ийгилигибиз деп эсептейм. Ал эми биздин өзүбүздүн коллектив болсо, ошо биздин баскан жолубузду улап, жакшынакай эмгектерге жетишип, ар дайым тарыхта ошо китепканасыз эч качан университет болбойт. Ошол тарыхта бирге ушу ийгиликтерге жетишип жүрө беришин каалайм. Китепкана маалымат борбору гана болбостон, өнүгүү үчүн ыңгайлуу чөйрө, баарлашуу, психологиялык колдоо, руханий маданияттын борбору болуу керек. Ошону менен катар педагог үчүн тынч, иштөөгө эч тоскоолдук болбогон өтө маанилүү орун китепкана болуп саналат. Китепканачылар китептин баркын билген, окурманга үгүт берип жеткирген инсандар. Китепканачынын иши майда, бааланып көзгө көрүнбөгөн, ары түйшүктүү, тынымсыз изденүүнүн үстүндөгү иш. Китепканага байланып өмүр кечирип, жаштыгы китепканада калган ардагерлер, кесиптештерибиз бүгүн бизде мейманда. Университеттин бир бүтүнү катары китепкана заман менен жарышып, ар дайым окуу жайдын иш чараларынан четте калбайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы окуу жайлар арасында жаңы окуу китептер менен тынбай толукталып турган миллиондон ашык фонду менен заманбап окуу залдары, жаңы техникалык базасы менен алдыда. Билим, илим профсоюзунун мыктысы, маданияттын мыкты кызматкери директор Мамбетова Сайраш Сатындиевна китепкананын ишин бир калыпка салып, иштин көзүн билген жетекчибиз талапты да кое билет. Учурда китепкана заман менен жарышып, жумушчу орундарды автоматташтырууда жана электрондук каталог, электрондук адабияттар, башкача айтканда электрондук китепкананы куруу жолунда баратат.